Бактыгүл Усубалиева жана Нурзат Карыбековалар Кемин районуна караштуу Кичи Кемин орто мектебинде мугалим болуп эмгектенишет. Ишин так билген адыскөй айымдарды кесиптештери, окуучулардын ата-энелери колдоо көрсөтүп, айылдык кеңешке депутат болууну сунушташкан. Айыл жергесиндеги аялдардын ордун, ролун, өздөрүнүн мындай турган турпатын көтөрүш үчүн ушул аялдарды атай жергиликтүү депутаттарга шайлоого киргизип атабыз да. Бүгүнкү күндө Кичи Кемин айылында 3218 адам жашаса, алардын 2136-сы шайлоо укугуна ээ. 11 апрелде өтүүчү жергиликтүү кеңешке шайлоого талапкер катары 16 адам бул жерде катталса, анын 3-өө айымдар. Өкмөткө биздин колубуз дагы, сөзүбүз дагы, көзүбүз дагы баардыгы жетип туруш керек экен. Бактыгүлдүн депутат болуусуна жакындары жолдошу каршы болбой колдоп жатышы ага дем берип турган учур. Ал мектепте уюштуруу завучу катары эмгектенип, андан тышкары ушул айылда туулуп өсүп, турмушка чыккандыгына байланыштуу кыштактагы кыз келиндердин көйгөйүн түбүнөн түшүнөт. Анын алдыдагы көрсөтүлгөн программасында дагы аялдардын көйгөйү биринчи планга коюлган. Айыл жери болгондуктан билесиңер да баягы айылдагы аялдардын укугу аябай төмөн. Аялдарды эч качан баягы бийик койгон эмес, ылдый болуп келген. Ошол себептен айылдагы аялдардын көйгөйлөрүн, проблемаларын чечүү, аларды көтөрүү эч качан басынтпай баягы көтөрүү болуп эсептелинет. Ошол себептен ушул менин эгерде ушул депутат буюрса өтүп кетсем, ошол эң биринчиден ушу аялдардын проблемасын, аялдарды көтөрүү, аялдарды проблемасын чечип берет элем да. Алдыга жылдырат элем ушул проблеманы эң биринчиден. Биздин экинчи каарман Нурзат Карыбекова айылдагы активдүү айымдардын сап башында. Анын саясий платформасынын өзөгүн айылдын инфраструктурасын жакшыртуу менен бир катарда аялдарга болгон камкордук, алардын коомдогу орду гендерлик теңчилик түзмөкчү. Негизи бул гендерлик теңчилик деген бул биздин Кыргызстандын конституциясында жазылган. Гендерлик теңчилик бул эркек менен аялдын социалдык тең укуктуусу болуп саналат. Көп эле ушу шайлоолордо байкайм, мурунку Кыргызстанда дагы ушу аялдар аз барчу да шайлоого. Анан байкасам жылдан жылга көбөйүп баратат да. Жыл өткөн сайын аялдар өз укуктарын билип, ушундай шайлоого көбүрөөк аттанып жатышат. Мамлекеттик жана органдык кызматтарга дагы көп барып жатышат аялдар. Эми дагы бирден бир себеби ошо айылдагы аялдардын жашоосун жеңилдетиш максатымдын да бири. Негизинен жергиликтүү кеңештерге шайлоодо мыйзамга ылайык мандаттардын бери дегенде 30% аялдарга каралган. Бул багытта Кемин районунда азыр так жана алуулуктуу иштер жүргүзүлүп келүүдө. Катталган талапкерлердин саны болсо бүгүнкү күндө 707 болуп атат да. Анан ушул жерден деле айта кетсек, биз ушу Кемин районунда ушул гендердик теңчиликти кароо, башкача айтканда жана 30% квотаны аялдарга талапкерлер болуш керек дегенди биз толугу менен баягы Кемин району камсыздап атат деп айта аламын. Анткени себеби мисалы үчүн шаардык кеңештерге 487 талапкер болсо, анын үчүн эркектер 289 адам болсо, аялдар болсо 198 болуп, дээрлик баягы 50%дан ашыгын даже аялдар түзүп атат да. Андан тышкары айылдык кеңештерге 220 талапкер чыгып атса, анын ичинен эркектер 164, аялдар 56 болуп, ал деле баягы 30%дык көрсөткүчкө жеткени турат. Ошондуктан биз жана айтып кетчүдөй ушул райондо гендерлик теңчиликке жетүү боюнча ошонун ичинен ушул кеңештерге аялдарды 30%дык 30%дын камсыз кылуу боюнча бизде алгылыктуу жакшы эле иштер жүрүп атат. Жалпысынан аялдардын бүгүнкү күндөгү коомдогу орду зор жана маанилүү экендигин турмуш тастыктап келет. Акыркы 10 жылда жергиликтүү кеңештерде аялдардын үлүшү 24%дан 11-ге чейин азайып кеткен. Ошол себептен жакын арада жергиликтүү кеңештерге өтүүчү шайлоонун мааниси гендердик теңчилик багытында өтө зор. Демек, айымдардын айылдагы кеңештерде депутат болуусу, аларга колдоо көрсөтүү мезгил талабы. Мурат Чулукеев, Бексултан Мурадилов, СТВ.